Мен мурун англис тилди үйрөнө албачумун. Бирок азыр мен бир приложенияны көчүргөм. Play Market'ten англис тилди үйрөнүү деп жазсаңыз, если сиз англис тилди түшүнбөй атсаңыз, ошону жазып туруп, ага үй тапшырманы жибербейсиз. Ал сизге сүйлөп берет, сиз анын артынан англисче туурап туруш керексиз, анан ал сизге тапшырма берет. Тапшырма эле бербейт го, негизи бериши мүмкүн. Сиздикинде если iPhone, Redmi, Samsung болсо, сиз көчүрүш керексиз. Ал деген сизге жооп бер, ал деген сизге англисче сөз айтат. Сиз анын артынан кайра кайталасаңыз, сиз англис тилди 5 окуп, 4-5 ударница жана отличница болосуз. Мен ошол немени эми көчүрдүм. Мен азыр көчүрүп жатам. Кандай экенин да өзүм да билбейм, бирок мен эми көрүп сиздерге да маалымат көп берем. Ошону көчүргүңүз келбей атса, сиз негизи англис тилден 5 жана 4 жана ударница жана отличница окуйт деп сыймыктанам. Анткени сиз англис тилди үйрөнсөңүз, мен сиздер менен аябай сыймыктанам. Сиз да мага ушунчалык маалымат берип турсаңыз, сиз англис тилди билесиз деп мен сыймыктанам. Сиз 4-5 жана 5-5 окуганда дагы мен сыймыктанып, бул кыз 4-класс болуп англис тилди 5 окуйт экен, мен дагы ушундай 5 окуйчу деген мен дагы ушунчалык каалоом келет. Мен негизи англис тилден биздин эжейбиз Тина эжей, бирок мен дагы англис тилди 5 окугум келет. Бирок ошо менен аракеттенип дептерим бүт баарын 5 толтургум эле келет. Ошону мен үйрөнүп, артынан кайталачакты. Мен уже жүрөгүм сыздабай жылып, мен англис тилден 5 алдым, ура десеңиз, сиз андан дагы сырткары сиз ударницасызбы, бирок сиз отличница болосуз деп ойлоном, сыймыктанам. Пока-пока. Балдар жана кыздар, англис тилден